максаты негизи кайрымдуулук фондда рак менен ооруган, кан диабетинен ооруган жаш балдарга да жардам берүү. Мен велосипед менен чыккан себеби самолетко билет кымбат, велосипед менен барайын деп атам. Тосуп алыңыздар. Куткарычым жолда калып калды. Куткарычым мен келип кайда мен куткарып атам. Ассаламу алейкум мекендештер, кыргыз элим. Буйруса мына мен көптөн күткөн тилегим, максатым орундалган турат. Эртең бүгүн жолго сапар алган турам. Мен бул жердеги азыр бир шаймандарым, ошо жолдо керектелүүчү нерселер. Бул болсо менин Саржоргом экөөбүз 25-30 күн чогуу жүрөбүз, Кудай буйруса. Бул астындагы сумкасы, артында сумкасы, ортосунда бул жердеги мына кийимдерим, бул спальный мешок, бул палатка, бул болсо астындагы мынакей матрасым, бул пауэрбанк, бул жакында эле тиги Чыңгыз Барбашев деген досум тиги китеп жазган, ошо өзү жөнүндө. Анан бул жолдо карай токтогон жерден ошо баргыча окуп бүтүрөйүн атам, Кудай буйруса. Ошо бул кызыгы бул жагы орусча, биягы кыргызча болуп атат мындайдан караган. Ошондо китеп жарымы кыргызча, жарымы орусча да. Ошо мындайдан карап окуй бересиң. Вот. Бул жерде мынакей камера, очким, массаж кыла турганым. Бул негизи бул велосипедтики, өзүнүн кийимдери керек экен да. Анан ошо тректен өзүнөн алдым да кийимдерди. Тиги жаганда плашовкасы бар, тиги суугураак болгондо плашовкам бар. Бул шорталарым, футболкалар, бут кийими, вот ушулар, тиги саатым. Ошондой. Анан 30 күн бою мен күнүгө жолдогу кетип бараткандардын баарын силерге мындай ишканда серия кылып көргөзүп берип турам. Колдон келишинче кооз-чыларды көргөзөм. Американын жаратылышы өзү кооз, аябай сакталган да. Ошол жерлерди силерге Кудай бурса көргөзөм. Мындайча Сакраменто шаары, Калифорния штатынан Нью-Джерси штатынын Питман шаарына барам. Мындайча айтып айтканда Тихий океандан Атлантический океанга чейин барам. Американын бул башынан тиги башына чейин. Мен велосипед менен чыккан себеби самолетко билет кымбат экен. Велосипед менен барайын атам силерге. Тосуп алыңыздар. Бүгүн ушу досубуз Керим жакшы проект баштап атыптыр. Бул деген эми кыргыздардын ичинде биринчи жолу Тынч океандан Атлантика океанына чейин велосипед менен өтөм деген ой максат коюп баратат. Анын ичинде ушу чогулган акчадан ушу балдарга жардам берем деген жакшы ой тилек максаттар бар. Ошол тилек ой максаттары ишке ашсын. Аман эсен жолдо Алла Таала колдоп, өзү жар болуп, ошо тилеген ой максатына жетип алсын. Айтарыбыз ошол. Бүгүн да ошо атайын колдоп, ошо Керим досубуздун проектисин колдоп, ошо үйлөрүбүз менен келип турабыз. Ошо ак жол болсун. Жолу шыдыр, жолдошу кыдыр болуп, аман эсен ошо тилеген ой максатына жетсин. Ошо Керим жакшы проект азыр баштап жолго чыгып атат. Кудайым буйруса өйдө кырсыктан алыс болуп аман эсен жетип, ойлогон ой максатына жетип, иншаллах. Самое главное аман эсен ойлогон ой максатын ашырып. Бул деле эми оңой эмес, 3000 майл, 3000 ашыктан майл велосипед менен. Ошо ийгилик каалайбыз.
бул эми башталышы деп айтып атат, өзү айткандай. Кудай буйрса бунусу ишке ашкандан кийин анан чоң ийгиликтерди багыта берет деп баардыгыбыз кыргыз эли күбө болуп жүрө берели. Иншалла. Şu ак жол. Майл почти. Только пойдем. Эң бийик. Пойдем ушул жерде. Кудай буйрса. Жарысына жетип калдык окшойбуз. Көчөдөн бери даже 40 майлды. Пойдем өтүп турбуз да буйрса. Көчөгүн тиги пицца жеп алып, ашказанды кармап, анан мындай физический машыгууга кыйын болгонго ошо белок жеш керек да. Анан ошо эт жейилик деп келдик азыр. Мунун ичи дизайны сонун экен, тоонун башына эле токойдун арасына эле мындай таштан жасалган эле нерседен эски зданияны эле ресторан кылып коюшуптур. Сонун болуп. Велосипедтер мындай трафик болуп кетип атабыз го. Аябай сонун тумай. Милтирейт жолдор. Бир жагы велосипед тепкендерге, бир жагы болсо жөө жүрүп калгандарга. Почти ошо 40 километр, 40 майл. Пойдем келди, ошол жерде жалаң кемпир чалдар велосипед тепип жүрүшөт. Сон Кудай буйрса.
Бүгүн экинчи күндү бүтүп атабыз, Кудай буйрса. Жакшы. Экинчи күндө азыр карадым картаны 200 майыл бүтүптүр экинчи күндөчү. Биринчи күнкүсүндө баягы түштө чыкканбыз, аябай кыйынчылык болду аябай. Биринчи күндө, экинчи күндө түш жолдор болуп, анан кечинде тепкен күн салкын болгонго дагы аябай сонун болду да. Невада менен баратканда азыр бир 80-дин жээги менен барабыз, 80 менен жээги менен барып туруп, анан кийин Ютага кирип, Ютадан кичине өйдө Солт Лейк Ситинин үстү жагы менен да. Солт Лейк Ситинин үстү жагы менен Вайомингдин үстү менен өтөм да. Бир ылдыжа менен өтүп кетейин десем, ал жак жол жок экен ал жакта. Чоң хайвейлер экен да. Анда ошо менен анан Вайоминг, анан Небраска. Небрасканын дагы үстү жагы менен өтөм да. Вот анан Чикаго, Кудай буйрса. Мо сонун мас экен. Жана бутум ооруп атканда сүйкөдүлүм сразу басты. Мо сол тизеде жаракат бар болчу. Ошол оорутуп аткандан сүйкөсөм сразу кетип калды. Мээ чарчабаса, бул дене чарчабайт да. Мээң чарчаса, денең чарчай берет. Мен өзүм ошентип эсептейм да. Мунун максаты негизи кайрымдуулук фонд да. Кайрымдуулук фонд ошо жанагы рак менен ооруган, кан диабет менен ооруган жаш балдарга да жардам берүү. Анан аларга жардам берүү эле эмес, келечекте мүмкүнчүлүк болуп калса, ошо Кыргызстанга онкологический больница куруу да. Эң негизги максат ошол. Ошол жакшы деңгээлдеги онкологический больница куруп, анан аларды айыктырып ийбесек дагы, аларга үмүт берүү да. Үмүт берүү, мотивация берүү. Анан кийин башка адамдарга дагы бул нерсени кылса болот дегендей да. Чакыргам, алда келе албай жолдо тыгылып калды. Азыр жөө басууга туура келип атат, велосипед сүйрөп. Мындай жолго түшпөй эле асфальт менен эле тебейин деп чечтим. Машина жүрмөк турсам, жөө киши басышып кеткен. Күн ысык 100 Фаренгейттен түшпөй деп. 2-3 саат, 4 сааттан бери. Жол кыскартам деп. Мына монда чөлгө туш келдим. Каршы тияктан бери басып келдим. Бир шагыл жолдон тээп келатып, анан эле мындай чөл башталып кетти да. Анан бул жерден велосипед теппек турсун, баса албайт экенсиң. Анан где-то бир мен Адлетке чейин 4,5 майыл басып келдим. Күн ысык, суу түгөнгөн. Анан менин куткаруучум келаткан. Куткаруучум жолдо калып калды. Куткаруучум мен келип кайда мен куткарып атам. Машинасын тыгылган жерин көргөзөлүк коебуз. Окей. Мондай болду.
мынакей. Бир 50 метр деп коелук, максимум 50 метр. 50 метр. Ошол жерден ар жагы жол жакшы да. А мен болсо тетакта калып калгам. Ошо моонда айланып келдим. Суу жок. Суу жок. Анан болгон столбанын көлөкөсүндө көлөкөлөө отурсам. Бул жерде кескелдириктен башка эч ким жашабайт экен. Отурсам кескелдириктер мени айланышат го тегеректешип. Ошондой бүгүнкү күн приключение болду. Бүгүнкү план 120 майл, 130 майл тебем дедим. Болгону 20 майл тептим окшойт. Күн ысык. 100 Фаренгейттен түшпөйт. Эле какшайт. Суум жок, анан Адлет. Адлет суу алып келди. 2 литр суум да эле кирип кетти го. Сразу эле. Адлет да сууну ченеп алып келиптир да. Азыр суу үстүгөндө азыр эми биз экөөбүздү башка кишилер куткармай болду. 1,5 саатта келебиз деген, 2 саат болуп кетти го. Семек экспресске рахмат. Мирлан мырза, молодец. Телефон чалганда эле алып турсаң,